Тоң районунун Тоң айылынын жон участкасы көлгө көз чаптырганга ылайыктуу бийик жерде орун алган. Инвестиция салса келечеги кең жер. Бул аймактан жаңы конуш катары элге бөлүнгөнүнө 30 жылдан ашкан. Бирок суу жок болгондуктан тоонун башына үй салгандар жокко эсе болчу. Там салгандар 1-2 чакырым жерден суу ташып колдонуп келишкен. Буга чейин буякта өзүбүздүн айылыбыз бар. Бирок бул жон участогу ал айылдан мындай бийик турат, ошол себептен буга чейин таза суу чыкпай келген. Азыркы күндө буяка таза артезиан суусу келет. Ошол эле тиги резервуардын насос менен буяка тээп чыгып, бул 20 кубтук резервуарды суу толтурат да, анан ушундан элге буяка чачырайт да. Тачкалар менен, арабалар менен, баягындай эшектер менен ташып келген ушул жака чейинчи. Азыр мына жакшы элдин баарынын коросуна суу чыгып, жакшы бир сүйүнүчтүн үстүнө турабыз баарыбыз жалпы. Өзүнө керектүү ишти өкмөт жасап берсин деп күтпөй өз аракет кылган эл коомдук уюмдарга жагат. Тоң айылындагы жаштар биригип долбоор жазып каражат издешкен. Эл өзүнө керектүү жумушту ашар ыкмас менен бүтүрөбүз деген демилге коомдук уюмдардын бирине жагып, суу чыгарууга кеткен 2 миллионго жакын акчага бардык материалды сатып берген. Кара жумуштарын болсо айылдын жаштары ынтымак менен биригип өздөрү аткарды. Жалпысынан биздин Тоң айылына 1.763.600 сом ушул материалдарын алып беребиз деди. Анан ушул материалдардын баарын эсептеп чыккандан кийин 3 этап менен иш алып бардык. Биринчи этапта ушул документациясын бүтүрдүк. Документациясын бүтүрүп 2022-жылы баштадык. Дөң жерде жайгашкандыктан анан бул жака суу киргизүү кичине кыйыныраак болду. Анан аябай таштак экен. Биринчи ошо жолдорун чаап алып, андан кийин иш башталды да. Жон участкасында таза суу жок болгондуктан көпчүлүк жарандар жер алып коюп, турак жай салбай келишкен. Таза суу киргизилип баштагандан бери бул жерге эл отурукташа баштады. Өнүгүүгө салым катары Тоң райондук өнүктүрүү фондунан каражат каралып, электр линиясы тартылып, биротоло жол салынды. Үй салына электе эле ар бир үйдөн суу чыккандай шарт түзүлүп, четинен тамдар түшө баштады. Салына баштады үйлөр. Жаштар келип атат. Жаштардын айыл ошо келип ушул жерди гүлдөтүп өстүргөнгө ушул жаштарга ушу гүлдөтүп өстүргүлө деп кылмакмын. Себеби суу болсо баары гүлдөйт экен да. Кажысас айылында дагы иштерди жасап, ал жерде да толугу менен элди суу менен камсыз кылганбыз. Эми бул жерде өзүңүздөр көргөндөй суунун аркасы менен дагы көп инфраструктуралык иштер да жасалыптыр. Көрсө эң башкысы эл өзү изденип, эмгектенип, иштермандыгын далилдеши керек экен. Айылдыктардын ашар менен иштеген демилгеси коомдук уюмдарга жакты. Келечекте башка долбоорлорунда колдоого алышы мүмкүн болуп турат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.